Жакып болсо Бейир-Шебадан чыгып Харанга жөнөдү. Анан ал бир жерге келип, ошол жерге түнөмөкчү болду. Анткени күн батып калган эле. Ошол жердин таштарынан бирди алып, башына жаздап ошол жерге жатты. Анан ал уктап жатып, түшүндө жерде шаты турганын көрдү. Шатынын башы асманга тийип туруптур. Кудайдын периштелери шаты менен өйдө төмөн чыгып түшүп жаткан экен. Теңир шатынын үстүндө туруп, "Мен Теңирмин, атаң Ыбрайым менен Ысхактын Кудайымын. Сен жаткан жерди мен сага жана сенин укум тукумуңа берем. Сенин укум тукумуң жер кумундай болот. Деңиз тарапка, чыгышка, түндүккө, түштүккө тарайсың. Сен аркылуу, сенин уругуң аркылуу жер бетиндеги бардык уруулар бата алат. Эми мен сени мененмин. Сен кайда барбагын, бардык жерде сени сактаймын жана сени бул жерге кайра алып келемин. Мен айткандарымды орундатмайынча сени таштабаймын" деди. Жакып ойгонуп, "Чын эле Теңир бул жерде экен. Мен болсо муну билген эмесмин" деди. Анан коркуп кетип, "Бул жер өтө коркунучтуу экен. Бул жер жөнөкөй жер эмес, Кудайдын үйү, асман дарбазасы турбайбы" деди. Ошентип Жакып эртең менен эрте туруп, башына жазданган ташты алып, аны эстелик кылып коюп, үстүнө зайтун майын куйду. Анан ал жерди Бейтел деп атады. Ал эми шаардын мурунку аты Луз эле. Ошондо Жакып мындай деп убада берди: "Эгерде Кудай мени менен болсо, бара жаткан ушул жолдо мени сактай турган болсо, мага жей турган нан, кие турган кийим берсе, атамдын үйүнө тынчтык менен кайтсам жана Теңир менин Кудайым болсо, анда мен эстелик кылып койгон мына бул таш Кудайдын үйү болот. О Кудайым, ошондо мен сага сен берген бардык нерсенин 10дон 1 бөлүгүн берем."